Keçеги жагдайлар. Эртеңкиге сабак болор, а? Мен ушуну айтам да. Бизде эми билим көп эле таяк экен да. Анан мен бирдемени айтып атканда, ушу эл ошону түшүнөт деп ойлойм да көбүнчө. Анан кечеги окуяны көрүп, эл ошолор бирдемени мындай айтылып аткан сөздөрдү, угулуп аткан, мисалы, эфирлерди, башкаларды көп деле түшүнө бербейт окшойт, аңдай бербейт окшойт. Өзү эмнени түшүнгүсү келсе, эмнени кабыл алгысы келсе, ошону гана кабыл алабы деп кээде мындай көңүл калуу, жек көрүү дагы пайда болуп калат экен. Себеби бул деген мен айтып атпаймынбы? Мен ошон үчүн орой айтып атам. Жардам бериңиздер, балабыздын өмүрүн сактап калууга. Сиздер да жардамчы болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Жардам сурайбыз. Эч кимге Аллах Таала мындай оору бербесин. Эми бул да сыноо болуп атат биз үчүн дагы. Башкаларга да ушундай сыноо бербесин. Негизи эми баланын сыноосу чынында аябай катуу экен. Балаңы күндөн күнгө монтип алсырап турганын карап туруш бул ата энеге бул аябай эле чоң. Эми эч кимге бербесин да Аллах Таалам жадагасы ушу жер астында басып жүргөн курт кумурскаларга да мындай сыноону каалабайт элем. Анткени баягы жакшынакай ойноп күлүп жүргөн балаң эле бир күнү ушинтип эле көз алдыңда эми врачтар смертельный состояние деп айтса, ошонун баарын көтөрүш бул чынында бизге аябай кыйын болду. Эми альхамдулилlah да ушу Аллах Таалам жеңилдетип берди. Биз эми ошо эки органын деген үчүн биз ошо кайрымдуу жалпы кыргыз элибизге, жалпы мусулмандардан ушу кол ачыктардан ушу жардам сурайбыз. Бизге балабыздын өмүрүн сактап калууга сиздер да бир себепкер болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кимдин колунан канча келсе, баарынан ушу жардам сурайбыз да кыргыз элибизден. Кечээ Ошто 100дөй мал бошонуп кеткен деп. Чындап эле ал малдын, айбандын кыла турган жумушу да. Оюн боло берет. Илгертен Көкбөрү оюну бул баягы кызуу кандуу, жоон билектүү, ушу чабышып, урушуп, ушинтип тиштеше турган жигиттердин оюну өзү негизи. Ал жерде баш жарылат, ал жерде тиш сынат, бут сынат, кол сынат. Ошон үчүн буттарын шакшактайт. Баягы башына каска кийет, ошентип ойношот да. Антпесе бул аябай кооптуу оюн. Бул дүйнөдө мисалы батыш өлкөлөрү бул аябай мыкаачылык экен деп биздин оюнду сындап, аны кабыл албай жүрүшөт. Бирок бул кантсе да бул жаман болсо да биздин оюн да. Бул биздин улуттук оюнубуз, улуттук маданиятыбыз, улуттук биздин бир байлыгыбыз да, өзгөчөлүгүбүз ушул. Биз ушундай кызуу кандуубуз. Аны түшүнбөй эле эл моно жакта отуруп алып, ой, тигилер жаман, бул жакшы деп атабыз. Бирок анын деле кереги жок өзү. Берки моно аралашып кеткендерди баягы эрди катындын урушуна аралашкан, эси кеткен бир тентектик деп эле эсептейм да, андан башка сөз жок өзүчү. Башка сөз жок. Ооба. Эми мен бийликти сындаш жагына келгенде, ошол мен эми алдыңкы эң көп сындаган дебейин өзүмдү, бирок бийликке көбүрөөк сын таккандардын мындай катарындамын да, ооба. Бирок мен бүгүн бийликти көп сындабайм. Бийлик эми мынантип шарты өтө жакшы болбосо дагы мынантип стадионду курду. Мына жака жол тегиз келди. Анан элди чакырды, ушундай бир жакшы оюн болот. Бул бир чоң улуттук оюнубуз деп уюштурушту да эми. Эми уюштурганда кемчиликтер кетти туура. Бирок ошол кемчиликтен пайдаланып эле ура деп барып эле анан таш көтөрүп чуркагандыкты бул аябай мен жектейм да. Майла жок, эмне дейбиз эми? Ошол баягы кой аксагы менен 100. Кой аксагы менен 100. Эми